программабыз уланууда. Бүгүн биз 15 август атайын тема тандап алганбыз. Ден соолук темасында кеп кылып жаткан чагыбыз. Эң негизгиси мына бүгүнкү күндө кызамык оорусуна чалдыккандардын дагы саны көбөйүп, коркунуч жаратууда десек болот. Андыктан бүгүн кызамыктын алдын алуу жолдору, вакцина жана башкалар тууралуу дагы студиябыздын мейманы бизге кененирээк айтып бермекчи. Жогоруда биз ошол кызамыктын тарыхы боюнча, кызамыктын алдын алуу боюнча кыскача рубрика сиздерге тартууладык. Ал эми биздин студиябыздын мейманы өз оозунан кененирээк маалымат бермекчи. Мейман менен тааныштыра кетейин. Үй-бүлөлүк медицина борборунун директорунун милдетин аткаруучу Байзакова Чолпон Асейновна бизде мейманда. Чолпон же саламатсызбы? Эфирибизге куш келипсиз. Кутман таңыңыз менен. Маанайыңыз жакшыбы? Анакей эшикте да аба ырайы сонун болуп турат, баарыбызга дагы теле көрүүчүлөрүбүзгө баардыгыңыздарга жагымдуу маанай каалайлы. Кадимкидей мындай эс алып калдык окшойт, ысыктан кичине кыйналып аттык эле. Анан жакшы маанайда ошол бүгүн ден соолук жөнүндө кеп кылып жатабыз. Кызамыкты көп эле биле бербесе керек, белгилери кандай болот, дарылоо жолдору кандай болот, кызамыкка чалдыккандан кийин кам көрүү кандай болот. Андыктан ошол сизди дагы чакырганыбыздын негизги себеби ушул. Жалпы кызамык боюнча маалымат бере кетсеңиз. Эми кызамык оорусу бул орусча түшүнбөгөн бизде ар кандай болуп атпайбы, кори деп айтылат. Бул кори менен ооругандардын азыркы учурда жалпы саны область боюнча 59 бардыгы балдар, чоңдор жана өспүрүм чактагы балдарды кошкондо 59 ичинен эң эле көбү Ак Суу районунда. Ал эми биздин шаарда болсо 7 учур катталган. Азыр болсо ошо дагы ооругандардын сандарын тактап атабыз. Эпидемиологиялык көзөмөлдөө жүргүзүп, ушулардын санын тактап көзөмөл жүргүзүп атышат биздин дарыгерлер. Эми кызамык боюнча айта кете турган болсок, бул кызамык вирусун чакыра турган оору. Адамга жукканда бул адам түшкүргөндө, жөтөлгөндө бул кызамык оорусунун вирустары абага чыгып, абадан дем алганда жугат. Бул жуккан учурда эме деп айтып коебуз, баягы программальный период, же болбосо начальный период деп коебуз. Мында балага жуккан учурда же чоң кишиге жуккан учурда киши жөтөлөт, ооз күңдөйүнүн чел кабыктары көбүнчө эме болот. Анан айта кетсек, балдардын көзүнөн чылпак чыгып, көздөрү кызарып, бети шишимик тартып, жанагы сасык тумоонун белгилери сыяктуу болот да. Ушул учурда көбүнчө ата-энелер ошо сасык тумоо экен деп эле дарыгерлерге кайрылбай үйдөн дарылай берет да. Ошону эң туура эмес. Андан кийин начальный период деп коет, баягы оору башталган учурда баланын денесине кызыл бүдүрөкөйлөр чыгып баштайт. Ал бүдүрөкөйлөр чыкканда кулактын артына, бетине чыгат дагы, ооз күңдөйүндө, адегенде ооз күңдөйүндө пайда болот. Таңдайда кызыл тактар пайда болот дагы. Азуу жактын уртунун чил кабыкчаларында ак, чекеси кызыл тактар пайда болот. Же болбосо медициналык тил менен айтканда пятна коплика филатова деп коет. Биз болсо көбүн учурда айтабыз, жанагы чил кабыкка манный крупаны чачып койгон сыяктуу болот да. Бул учурдан кийин, андан кийин бетине кызыл бүдүрөкөйлөр чыгат, дене табы көтөрүлөт, бала ыйлап баштайт, тамак болгон табити начарлайт. Андан кийин денеге тарайт. Денеге чыккандан кийин ылдый буту колуна түшөт. Бул мезгил 3-4 күнгө созулат дагы. Андан кийин баягы бүдүрөкөйлөр чыгып бүткөндөн кийин бутуна колуна түшкөн убакта беттеги бүдүрөкөйлөр күрөң тартып, жоголуп баштайт дагы. Андан кийин баягы орусча айтканда шелушение деп коет, баягы кургап анан сыйрыла баштайт да. Ошол учурда баланын дене табы төшүп, өзүн жакшы сезе баштайт. Айта кетсек, бул оорунун эң эле коркунуч нерсеси бул жалган круп деп коет. Ошого алып келиши мүмкүн. Баланын эмеси, дем алуу
жагы шишип дем ала албай калышы мүмкүн. Бул да өлүмгө алып келет эгерде учурунда дарыгерге кайрылбаса. Жана ошондой эле пневмония болушу мүмкүн. Пневмония болот, көз жабыркайт көбүнчө, мээ дагы жабыркайт. Айтып коюшат эми панэнцефалит деп коет. Панэнцефалит же болбосо кривая энцефалит деп коет. Кривой мээ жабыркаган учурда балдар комага түшөт, акыбалы өтө начарлайт. Ошондон кийин бул өлүмгө алып келиши мүмкүн. Айрым учурда ошо көрүүдө туура эмес ата-энелер дарыгерге кайрылбай баланын көзү дагы дуушар болот. Бул учурда бала көзү көрбөй калышы да мүмкүн да. Бул кызамык оорусун алдын алуу эң эле негизгиси бул туура өз убагында эмдөө, балаларга эмдөө алыш керек. Азыркы учурда эмдөөдөн баш тарткандар көп болуп атат. Мурун бул кызамык анда 2015-жылы болгон бизде. Анан вакцинация, эмдөө менен биз бул ооруну токтотуп келгенбиз. Азыркы учурда эмдөөдөн баш тарткандар эң эле көп. Ар түрлүү адамдар болот экен. Бул вакцина Советтер Союзунда бардыгы текшерилчү. Азыркы учурда кандай вакцина сайылып атат деген ар кандай сөздөр тарап атат. Бул туура эмес. Бардык вакцина албетте изилдөөдөн өтөт. Вакцинанын составында эч кандай балага зыян алып келе турган эч нерсе жок. Айта кетсек, албетте биз вакцинаны сакташ үчүн вакцинага антибиотик кошулат. Адювант деп коебуз, баягы ошо вакцина бузулуп кетпеш үчүн ар түрдүү заттар кошулат, бирок ал заттар балага эч кандай зыян алып келбейт. Айта кетсек, ошол эле заттарды биз тамак бузулуп кетпеш үчүн тамактарга кошуп атат. Тамактагы заттар вакцинадагы заттарга караганда эң эле уулуу болуп эсептелет да, вакцинада аз өлчөмдө. Биз ошол эле вакциналар менен, эмдөө иштери менен 13-12 контролго, көзөмөлгө ала турган инфекциялык ооруларды ошо эмдөө аркылуу токтотуп келе жатабыз да. Ошондуктан ата-энелер баш тартпай, ошо баланын ден соолугун ойлоп, вакцина эмдөөнү жүргүзүп койсок, биз инфекцияны токтото алабыз. Ал эми бала ооруп, анан жанагындай ар түрдүү эме оорулошуп кеткен учурларда балага абдан зыян болуп атпайбы? Көзү көрбөй калышы мүмкүн. Эгер жанагы айтып атабыз кривой энцефалит депчи, бул кривой энцефалитте кийин бала акыл эсими тутуму начарлап, же болбосо инвалид болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен ата-энелерди чакырып кетет элем, эмдөөдөн баш тартпасын деп. Ал эми мен жогоруда айтып кеткен белгилер пайда болгон учурда ата-энелер сөзсүз өздөрү дарылап, же болбосо интернет булактарынан карап, муну берсем, тигини берсем болот экен деп өздөрү дарылоо, бул туура эмес. Албетте белгилер пайда болоор замат ата-энелер дарыгерге кайрылышы мүмкүн. Жана айтып атпаймынбы, сасык тумоонун белгилери сыяктуу белгилер пайда болот. Жөтөлөт, чүчкүрөт, мурдунан суу агат, дене табы көтөрүлөт. Бул албетте ошо сасык тумоонун белгилерине окшошуп кетет. Көзү кызарат, бала жарыкты карагандан жарыкты карай албай калат. Ошол учурда сөзсүз дарыгерге кайрылып, өз учурунда баланы дарылап, өз учурунда эгер бейтапканага жаткыра турган абалга келе турган болсо, бейтапканага жаткырып, анан балдарды дарылашыбыз керек. Анан вакцина боюнча канча жашта эмделет балдар? Бул эмдөөлөр 1 жашында болот, экинчиси 6 жашында. Мектепке бара турган учурда биз деген 3 ооруну камтый турган вакцина эмдөөнү жүргүзөбүз. Бул кызамык, кызылча жана паротит деп коет. Ошо 3 оорудан эмдөө жүргүзөбүз. 3 ооруга каршы алдын ала. Анан бул кызамык оорусуна кайсы мезгилдерде көбүрөөк чалдыгышат?
Бул кызамык оорусуна көбүнчө күз кыш мезгилдеринде чалдыгышат. Эми эмне себептен деп ойлошуңар мүмкүн. Себеби бул вирус мезгилинде жана сасык тумоо болгон учурда дагы ушул күз кыш мезгилдери. Бул деген биз деген көбүн эсе үйдү жылуулайбыз деп үйдүдөгү абаны алмаштырбайбыз, желдетпейбиз. Же болбосо желдеткенде туура эмес желдетебиз. Эшик менен терезени ачып коебуз. Бул туура эмес. Же эшикти ачыш керек, же терезени ачыш керек. 15 мүнөт үйдү желдетип, абаны алмаштырып, кыш мезгилинде дагы, күз мезгилинде, суук учурларда дагы сөзсүз түрдө бала жата турган, чоң киши жата турган желдетип туруш керек. Бөлмөлөрдүн баардыгын желдетип туруш керек. Мына кызылча оорусу менен кызамык оорусунун айырмасы кандай? Муну да көпчүлүгү биле бербесе. Кызылча оорусу бизде медициналык терминде бул краснуха деп айтылат. Краснуха бул кызамык оорусунан айырмасы, бул ооруда дагы денеге бүдүрөкөйлөр чыга баштайт. Бул бүдүрөкөйлөр кызамыктан айырмасы бир мезгилде бүт денеге чыгат. Жанакындай эле мен жогоруда айтып кеткендей эле сасык тумоонун белгилери болот, бирок кызамыкка караганда бул кичине алдаганча жеңилирээк болот. Кызылча оорусу. Кызылча оорусунда баланын моюнда, жаак алдындагы лимфа бездери шишийт, тамагы ооруйт, дене табы көтөрүлөт. Бели айырмасы ошондо, жана ошондой эле бул кызылчада кызамыкка караганда жана бүдүрөкөйлөр кызамыкта биригишип топтолушса, мында бул бүдүрөкөйлөрү топтолбойт, бирикпейт. Бирде денеге бир мезгилде бүт чыгат. Бутка, колго. Ал эми кызамыкта болсо этап менен чыгат, бетке чыгат, денеге чыгат, кол буттарга чыгат. Жана өңү өчкөндө бутка чыгып, колго чыккан учурда беттеги бүдүрөкөйлөрдүн өңү өчүп, күрөң түстө болуп, анан кургай баштайт. Кызылча оорусунда болсо андай этаптуу мезгил жок. Мында болсо бүт денеге бир мезгилде чыгат да. Анан ошо кызамык оорусуна, кызылча оорусуна чалдыккандарга тегеле кандай кам көрүү керек? Кызамык менен кызылча оорусуна чалдыккан учурда дарыгерге сөзсүз, мен айттым, сөзсүз түрдө дегеле баардык ооруда баягы дарыгерлерге өз убагында кайрылса, баягы сактансаң сактайм дейт да, өз убагында кайрылса бул абдан жакшы. Көбүн эсе биздин ата-энелер кеч кайрылышат, өздөрү үйдөн дарылай беришет. Кеч кайрылып, анан өлүмгө дуушар болгондо албетте медициналык кызматкерлерди күнөөлөп башташат. Бул туура эмес. Ар бир оору, сасык тумоолоо, кызылча болобу, кызамык болобу, баардык ооруларда алгачкы белгилеринде эле туура дарыгерге кайрылыш керек. Кызамык менен кызылча бул өтө оорулошкон оорулар. Албетте эгерде кызамык оорусу менен кош бойлуу кезинде эне ооруса, 3 айга чейин ооруса, мында деген бала боюнан түшүп калышы мүмкүн. Же болбосо бала төрөлсө, туубаса кемтик оорулар менен төрөлөт. Баягы биз айтып коебуз 3 симптом, триада симптомов деп коет. Глухота, немота, слепота деп. Же болбосо көзү көрбөй калат, дутук болуп калат, кулагы укпай калат. Анан жүрөгүндө туубаса кемтик пайда болот. Анан сизге эркин микрофон бере кетели. Жогоруда айтып кетпедиңизби? Бул оору ошол эмдөөдөн баш тарткандар арасында дагы келип чыгып жаткан өтө өкүнүчтүү. Чындыгында акыркы жылдары динге берилип кеткендер же дагы бир ар кандай себептер менен вакцина эмдөө алуудан баш тарткандардын да саны көбөйдү да. Буга дагы сиздер өзүңүздөрдүн иштериңиздерди жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиз. Эфирге келген сайын муну баса белгилеп өтүп кетесиз. Анан бүгүн дагы ошол жалпы ата-энелерге кызамыктын алдын алуу үчүн кандай эмнелерди эске алуу керек жана эмдөөдөн эч качан баш тартпоо керек экендигин да баса белгилеп айта кетсеңиз. Рахмат. Учурдан пайдаланып мен ата-энелерге кайрылып кетет элем. Эч кандай эмдөөлөрдөн баш тартпаңыздар. Эмдөөнүн, вакцинанын
составында эч кандай чочконун бир заттары жок. Бул жерде эч кандай балага зыян келтире турган дагы заттар жок. Биз ушул эмдөөнүн негизинде көп оорулардан сактап балдарыбыз инвалид болуп же болбосо креслого отуруп өзүн өзү камсыздай албай калган учурлардан сактап ушу балдарыбыздын келечеги кең болуп оорубасын деген максатта эле эмдөө жүргүзүп келе жатабыз. Бул кызамык жана кызылчак оорусуна биз 1 жашында саябыз. Муну деген КПК деп коет. Кори, паротит, краснуха 3 ооруга саябыз. 6 жашында болсо кептөр оорусуна, сенек оорусуна, кызылча кызамык жана паротит оорусуна каршы 2 вакцина саябыз. Бул айрым учурда ата-энелер ушу эмдөөнүн мезгилдерин туура эмес сактайт. Бул эң туура эмес. Эгерде 1 жашында эмдөөдөн өткөн болсо, 6 жашында сөзсүз эмдөөдөн өтүш керек. Себеби экинчи эмдөө бул биринчи эмдөөгө эмдөөнү бекитип, туруктуу иммунитетке алып келет. Ата-энелер суроо берип атат, эмне үчүн эмдөөдөн өткөн балдар ооруп атат деп. Эмдөөдөн өткөн балдардын айрымдары ооруйт. Бирок эмдөөдөн өткөн балдардын оорусу жеңил өтөт. Жанагындай оорлошуп кетүүлөр болбойт. Эмдөөдөн эмне үчүн 1 жаштан өткөн балдар ооруп атат, 1 жашта вакцина алып ооруп атат дейт. Бул деген биринчи эмдөөдөн өткөн баланын иммунитети туруктала элек. Экинчи эмдөөдөн 6 жашта эмдөөдөн өткөндө иммунитет турукталып, бала оорубашы мүмкүн. Эгерде ооруса дагы бул оору жеңил өтөт. Дагы айта кетет элем, бизде айрым учурда жарандарыбыз айтып атат, укпай калдык, көрбөй калдык деп. Деги эле ушундай телевиденияга келип жана башка соцбулактардан айтып атабыз. Бизде азыркы учурда кара сарыкка каршы эмдөө жүргүзүп атат. Мен учурдан пайдаланат элем, ушуну айтып кетет элем. Кара сарык оорусуна дагы эмдөөдөн 23 жаштан 65 жашка чейинки жарандар келип бизден эмдөөдөн өтүп кетсеңиздер болот. Эмдөө бекер 3 этапта өтөт. Бул биринчи дозасы 1 айдан кийин, экинчи дозасы, биринчи дозадан 6 ай өткөндөн кийин 3-чү дозасын саябыз. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Мен жана жогоруда айтып кеткендей, биринчи, экинчи, 3-чү доза менен биз иммунитетти туруктап, бул оорудан сактап калабыз. Себеби азыркы учурда бизде Кыргызстанда боорун алмаштырып, цирроз, ракка, боор оорусуна алып келген учурлар эң көп болуп атат. Индияга операцияга барып, боорун алмаштыргандар да көп болуп атат. Бул вакцина өнөкөт оорусуна алып келүүдөн сактайт жана ошондой эле ракка өтүп кетүүдөн сактайт. Ошондуктан мен чакырып кетет элем, эч бир эмдөөдөн, тигиле кызылча, кызамык жана башка инфекциялык оорулардан эмдөө болгон учурда баш тартпай келип эмдөөдөн өтүп кетсеңиздер абдан туура болот эле. Себеби балдар биздин келечегибиз. Биз келечекте балдарыбыз шал оорусу менен ооруп, инвалидтик коляскага отуруп, өзүн өзү камсыздай албай калганды эч бир ата-эне каалабайт деп ойлойм. Кызамык оорусу менен ооруп, көзү көрбөй калып, албетте ар бир адам күндүн нурун көргүсү келет, ачык асманды көргүсү келет. Ошондуктан балдарыбыз сокур болуп калбасын, акыл эси, аң сезими аз болуп, майып болуп калбаш үчүн баардык эмдөөдөн өз убагында келип өтүп, дарыгерлерден кеңеш алып, ооруп калган учурларда өз учурунда дарыгерлерге кайрылып, ооруларыңыздарды алдын алуу бул эң туура болот деп ойлойм. Эмдөөдөн баш тартпаңыздар. Эмдөө менен көп жылдан бери биз шаал оорусунан, сенек оорусунан, кептөр оорусунан жана башка көп оорулардан сактанып келе жатабыз. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Рахмат. Айтканыңыз келсин дейли. Мынакей жогоруда Чолпон эже да айта кетпедиби? 58 болууда, кызамык оорусунун 59 жаран ушул ооруга чалдыгып азыркы учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Мына ушундай учурлардын алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүңүздөр деп дагы бир жолу чакырып бир айта кетет элем, кечирип коюңуздар. Бул жана жогоруда айтып атпайбызбы?
бул оору көбүнчө миграциядан келген балдардан болуп атат. Россия өлкөсүнөн жана биздин чүйөрөнүнөн келген балдардан жугуп калып атат. Ал эми бизде эмдөөдөн өткөн балдардан ооруган учурлары азыраак. Мен жогоруда айтып кетпедимби? 1 жашка чейинки балдар, 6 айга чейинки балдар оорубайт, себеби эненин иммунитети болот. Ошол эненин иммунитетин баланы сүт менен эмизүүдө бала энеден иммунитет алат. 6 айдан кийинки балдар ооруйт, себеби эмдөө убактысы келе элек. Эмдөө убактысы 1 жашынан да. 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар ооруйт, себеби экинчи эмдөөсү туура келе элек. Бирок эмдөөдөн өткөн балдардын бардыгынын кызамык оорусу жана кызылчык оорусу жеңил түрдө өтөт. Ооруган учурда жанагындай оорулушуп кетүүлөр азыраак болот. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз Жолмон эжеке, бизге алтында болгон убактыңызды бөлүп жалпы маалымат берип кеткениңизге. Бизде болсо Гүл таң программасынын мейманы болду. Тааныштыра кетейин, үй бүлөлүк медицина борборунун директорунун милдетин аткаруучу Байзакова Чолпон Айсейиновна болду. Бүгүн биз Гүл таң программасынын алкагында ден соолук тууралуу кеп куруп жаткан чагыбыз, негизги темабыз кызамык оорусунун алдын алуу болууда. Андыктан жогорудагы маалыматтардын баары ата энелер үчүн дагы пайдалуу болду деген ишеничтемин. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Кичинекей бөбөктайлар үчүн мультфильм тартуулайлы, андан кийин анан дагы кызыктуу рубрикалар алдыда орун алмакчы.